Начинайте. Бар болуңуздар, урматтуу көрүүчүлөр. Биз бүгүн силер менен эфирдебиз. Алгачкы эфирде ошо бүгүнкү биздин темабыз, урматтуу угуучулар, бул сөз эркиндик абалы. Ошого биз Теметей Аманбеков мырзаны чакырдык, журналист, медиа серепчи, эксклюзив ИЖ медиа ресурстун башкы редактору. Бар болуңуз, сизди аябай ушундай көңүл буруп бергениңизге чоң рахмат. Семетей мырза. Арбаңыздар, урматтуу катышуучулар, саламатсыңар урматтуу Алмаз мырза. Эми албетте сөз эркиндиги бул көбүнчө биздин элибиз жакшы эле билишет. Анткени мен кыргыз эли сөз байлыгына, деги эле сөз эркиндигине илгертен бери лакап да болуп калган сөз боюнчачы, баягы тил кесмей жок, баш кесмей бар дегендей, дагы көп биздин салтыбызда, каныбызда деген. Эми ушу баары бир эле жарандар кээ бир учурларда айтып барышат. Эми сөз эркиндигинин кереги эмне дегендейчи. Ошону кыскача түшүндүрүп берсеңиз, анан ушу мен дагы билем, ушу сиз жарандык активист катары ошо сөз эркиндигин мындай коргоп жүрөсүздөр да. Ошо журналисттер тобу боюнча ошо мүчөлөр дагы бар. Ошо журналисттердин массалык маалымат каражаттардын активдүү группалары бар. Ошо менен жүрөсүңөр. Ошол жөнүндө дагы кыска айтып, сөз коргоочу катары, сөз коргоп жүргөн ошо жалпы журналисттер менен бирге ишиңерди айтып кетсеңиз тааныштырып. Дагы бир жолу саламатсызбы. Эми кыскача айтканда, баарыбыз билебиз, Кыргызстандын мындай эң негизги катары бул демократия жана сөз эркиндиги. Анткени жанагы сиз айтып кеткендей, илгерки замандан бери биздин мындай коштоочу элемент катары келип аткан ушул сөз эркиндигибиз. Эң негизгиси эмне үчүн сөз эркиндиги бар? Эгерде мындай дүйнөлүк тажрыйбаны карасак жана азыркы акыбалды карасак, эң мындай өнүккөн өлкөлөр, алдыга кетип калган өлкөлөрдүн баары бул сөз эркиндиги бар өлкөлөр. Анткени прогресс, экономикалык прогресс болобу, саясий прогресс болобу, социалдык прогресс болобу, бул жалаң эле мындай ушул сөздүн жакшы маанисинде конкуренциясынын ичинде ар кайсы ой пикирлер болуп атканда, плюрализм мнений деп коет, ошондой чөйрөдө бүт прогресстин баары ошондой чөйрөдө болот да. Эми Кудай бизге негизи эркиндикти, сөз эркиндигин, кыймыл аракеттин эркиндигин, жүрүш туруштун эркиндигин бекеринен берген жок. Анткени ар бир адам баласы бул өзүнчө мындай уникалдуу жана өзүнүн мындай тажрыйбасын, күчүн, кыймыл аракетин жасаганда ушул сөз эркиндиги катары ошону айтат экен да. Ошон мындай дискуссия болуп, бири бири менен ой пикир менен алмашып, кандай туура болот деп ошондо көбүнчөсү ушундай сөз эркиндиги менен айткандан кийин ушул прогресске татык болот экенбиз. Карама каршы мындай диктаторлук, бир эле киши калгандын баарын ой пикирлерин басмырлап, бөгөттөп, өз сөз эркиндигин чектеп жатканда, бир эле киши мындай көп катачылыкка, туура эмес жолго түшүп калганга мындай шанстары көбүрөөк. Ошон үчүн эң негизгиси жообу бул ушул мындай прогресске жетелик деп, өнүгүп аткан өлкөлөрдүн деңгээлине жетелик десек, албетте сөз эркиндигин тийбей, карама каршы аны алдыга түртүп туруш керек деген ойдомун. Мындай кыскача жыйынтык кылсак, сиздердин сөзүңүз боюнча биздин көрүүчүлөргө баягы чындыкты издеп жүрөбүз го. Чындык, эгерде чын маалымат болсо, мындай дегенде туура маалымат болсо, ошону саясатта болобу, жашообузда болобу, кандай бир туура чечимдерди алабыз. Демек, туура чечимдерди алсак, адамдын жашоосу мындай жакшырууга, мындай бакубат жашоого барат, натыйжалуу болот дегенчи. Анан көп учурларда баягы алдамга аралашып кетип, эми ал деле баягы динде ар кайсы жакта айтат го, ушак айтпа же ушак укпа деген. Көп учурларда биз массалык маалымат каражаттарда ар кайсы жерде баягы чындыкты айтпай, элди алдап, кандай бир
сындай дагы маалыматтар болот. Ошон үчүн сөз эркиндик болсо, анын сөз эркиндик массалык маалымат каражаттары көп болсо, көп ой болсо, ошонун ичинен тандап кандай бир чындыкты тандап алышы мүмкүн. Албетте ага биздин адамдар кандай бир сынчыл ойлору, деңгээлдери болуш керек да. Бирок баары бир бул маалымат берген адам өзү өсөт. Сабактык жактан дагы өсүп жогорот, мындай айтканда билими дагы эметет да. Ошо билимди дагы бир жагынан ошо сиздер журналисттер элге чагылдырып келесиз. Ошон үчүн дагы бир жолу айтып кетейин, жанагы маалымат туура болсо, туура чечим кылабыз. Эгерде мисалы бүгүн эшикте жаан жаап атат десек, биз кандай бир баш коргоочу зонтчикти кармап чыгабыз да туурабы. А эгерде жаан жаап атат деп күн ачык болсо, анда натыйжалуу эмес, жүк кылып калат, жана лучше эмесчи. Же болбосо эшикте кандай бир жакшы аба ырайы болуп турат десе, күн чыгып турат десе, биз чыксак, акта жамгыр болсо суу болуп калып анан ооруп калабыз деген эле маалыматтын ошону чагылдырган ушу биздин урматтуу журналисттер. Эми кийинки суроом бул билесиз да, кандай бир Кыргызстанда мындай ушул акыркы убактарда жанагы сөз эркиндиги боюнча рейтингтерден мына 50%, 72'den 120'a чейин төмөндөп баратабыз да. Дүйнөлүк сөз эркиндиги боюнча Кыргызстан ушу акыркы жылдары. Анан ага тышкары дагы мисалы ушул жылы мамлекеттик эмес уюмдарга, анан эмнедеги ошо НПОлорго чыккан мыйзамды ушу сиздердин журналист жамаатыңар дагы мындай көкүрөк тосуп бирге ошону каршы чыгып атасыңар деген суроо пайда болуп атат да. Эмне үчүн ушу бул силердин чөйрөңөр эмес да. Мамлекеттик эмес уюмдар, бул мамлекеттик эмес уюмдар. А сиздер кандай бияка тиешесиңер бар? Анан эмне үчүн ушу журналист жамааты жана жумуш топтунда сиз активдүү мүчө болуп чыгасыңарбы? Ошол жөнүндө жооп берсеңиз, эмне үчүн сиздер ушу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү кандай бир мамлекеттик эмес уюмдарды коргоп жатасыңар? Рахмат. Эми биринчиден бул мамлекеттик эмес, коммерциялык эмес уюмдар мыйзамга киргизип атат өзгөртүүлөрдү, жана жанагы иноагент деген түшүнүктү киргизип атат, чет элдик өкүл деген. Биринчиден, албетте ар бир журналисттин эң негизги жумушу, эң негизги сын сапаты бул чындык үчүн күрөшүш жана ар бир мындай демократияга, логикага, укуктук мамлекетке дал келбеген мыйзам демилгелерге каршы чыгыш, аларды иликтеп ачыкка чыгарып, кандай минустары бар, кандай көйгөйлөрү бар, ошону көрсөткөнгө эң биринчи журналисттердин, мен айткандай эле, жоопкерчилиги жана жумушу. Экинчиден, баарыңыз билесиз, журналисттик чөйрө, массалык маалымат каражаттары өзүнүн формасы боюнча, юридикалык формасы боюнча дагы коммерциялык эмес уюм катары кабыл алынат. Мисалы үчүн, биздин редакция болсо коомдук бирикме, общественное объединение катары юридикалык катталган. Демек, бул мыйзам жалаң эле бейөкмөт же коммерциялык эмес уюмдарды, бул масс медиа группанын дагы, медиа өкүлдөрүнүн дагы буга тиешеси бар деп айтсак болот, юридикалык жактан. Андан тышкары, жалаң эле бейөкмөт же коммерциялык эмес, жалаң эле медиа, ар бир кишиге дагы бул мыйзамдын залакасы тиет деген маалымат бар. Анткени мыйзамды жакшылап карап көрдүк, изилдеп көрдүк. Мисалы үчүн, бир бейөкмөт же коммерциялык эмес уюмду чет өлкөлүк өкүлү деп реестрге киргизип койсо, анан ал жөнүндө сиз же мен кадимки жаран катары маалымат берип жазсак, ушул үчүн ушул үгүт иштери саналып туруп, аны кылмыш жаза кодексинин
кодекси менен жоопкерчиликке тартканга ушул мыйзам жол ачып берип атат. Жазасы 10 жыл түрмө жазасы. Штраф эмес, мындай жазуу түрүндө предупреждение катары эмес, сразу эле түрмөгө камаган мындай санкциясы. Ошон үчүн бул мындай логикага жатпаган, конституцияга жатпаган, эл аралык өзүбүзгө алган мыйзамдарга жатпаган нерсе. Ошон үчүн албетте биз бейөкмөт уюмдар, коммерциялык эмес уюмдар, эксперттер, жарандык активисттер баарыбыз биригип жанагы платформа, кыймыл аракет медиа платформа деген бар. Ошо менен чогуу ошол мыйзамга каршы чыгып атабыз. Анткени бул ар бир Кыргызстандын тармагына залакасы тийген. Негизи Кыргызстандын жалаң эле рейтингин эмес, түп тамырынан бери Кыргызстанды авторитардык жанагы Түндүк Корея, Россия, Беларустун катарына, тизмесине киргизип койгон мыйзамы деп санайбыз. Ошон үчүн ушуга каршы чыгып атабыз. Демек, бул мыйзам аябай коркунучтуу турбайбы? Эгерде ошондой болсо, жанагы 5-10 жыл келип эле камап салат экен да. Бул мындай айтканда киши өлтүргүчтөрдүн менен тең кылып коюптур да. Баягы сөз сүйлөгөн үчүнчү ошол 10 жыл деген эмне бул? Мындай Ооба. оор жаза кылмыш кодексине киргизүү деген өзгөртүү болуп аткан турбайбы? Абдан туура, жалаң эле сөз эркиндигин басмырлаган эмес, негизи ар бир эркиндик кыймыл аракетинин бөгөттөгөн мыйзам болуп бул саналат. Анткени ошол мыйзам кабыл алган болсо, жарандык коом деген түшүнүктү Кыргызстанда унутуп койсо болот. Жалаң эле бийлик болот жана мындай бийликке сүйлөй албаган, альтернативдик сөзүн айта албаган коомчулук пайда болот. Жана журналисттер дагы мындай сындаган, чындыкты айткан, элге жардам берген, эң негизгиси иликтеген журналистика деген түп тамырынан жок болот деген чоң коркунуч. Мына сөз эркиндиги жөнүндө сүйлөдүк. Бул мындай эми кеңири суроо да. Кеңири суроонун бир эле тармагын мен айтып кеттим, анткени кыскача айтып койдуңуз деңиз. Негизги тармагын бул жанагы альтернативдик эркин сөз жок болсо, прогресс болбойт, өнүгүү болбойт. Дагы бир тармагы бул мына иликтөөчү журналистика. Мисалы үчүн иликтөөчү журналистика бул мамлекеттин, элдин эң биринчи жардамчысы. Мамлекеттик паракорчулукка каршы иштеп аткан органдын эң негизги жардамчысы. Анткени укук коргоо органдары көрбөй калган, башка эми тармактары жумушу көп, бир жакка көңүл бурбаган нерселерди журналисттер ачыкка чыгарып, далилдеп, мындай астына салып беришет да. Мына ушундай фактылар бар, паракорчулук болуп атабы, адам укугун бузуу болуп атабы, экологияны бузуу болуп атабы, ар кандай тармакта иликтөө жасап, укук коргоо органдарга жардам берип, ошонун бетин ачып атат. Бул деген мамлекетке мындай чоң жардам. Экинчиден, элге чоң жардам. Анткени элдер азыр өзүңүз билесиздер, тилекке каршы укук органдарга ишенбей, прокурор, сот, милицияга ишенбей, журналисттерге эле барып атат. Анткени журналисттер резонанс кылгандан бери алардын эле ошол көйгөйлөрү, иштери жылып атат. Анткени резонанс жок. Бир дагы укук коргоо орган азыр иштебей атат, көңүл бурбай атат, жумушу көппү же убакыты жетпей атабы, же приоритеттери башкабы билбей атабыз. Бирок ушундай деген журналисттерге чоң сигналдарды берип атат да элдерчи. Анан ушунун баарын фактыларын топтоп, кагаздарын топтоп, ар кандай ой пикирлерди алып туруп, анан чыгаргандан кийин укук коргоо органдары болобу, аткаминерлер болобу, жөн эле чиновниктер болобу, ошолор көңүл буруп, көйгөйлөрү чечилип атат да. Эми ушул мыйзам кабыл алса, мамлекет дагы, карапайым эл дагы ушул инструменттен ажырайт. Анткени эч кимдин 10 жылга отургусу жок. Ар бир биздин кыймыл аракетибиз, биздин иликтөөбүз, биздин ой пикирлерибиз бул саясатка аралашуу, чет элдик агенттерге жардам берүү же реестрине кирүү деп саналып туруп, ушул кылмыш жаза кодекси боюнча жоопкерчиликке тартканга мүмкүнчүлүк бар. Эмне үчүн жасап атат буну? Анткени ушул паракорчулар,
ушул туура эмес жасап аткан иштерден, ыплас иштерди жасап аткан кишилер журналисттерден коркуп, бейөкмөт жана коммерциялык эмес уюмдардан коркуп, жарандык активисттерден коркуп, ушунун баары ачыкка чыкпасын, беттери ачылбасын, биздин паракорчулук иштерибиз алдыга жылсын деген ой менен ушул мыйзамды кабыл алып атат. Башкача айтканда, ооздорубузду жаап, коркутуп, үркүтүп, өзүнүн паракорчулук иштерин жасайын деп атат. Бул абдан туура эмес, анткени жалпы элибизди, мамлекетибизди жарга түрткөн мыйзам бул, жарга түрткөн мыйзам. Эгерде биздин жетекчилик жарга түртпөй, өнүгүү боюнча, диалог боюнча бизге жардам бергиле, мамлекетибизди алдыга түртөлү деген ойдо болсо, анда бул мыйзамга, мисалы үчүн президент эгерде жогорку кеңештен өтүп калса, кол койбош керек, кайра жибериш керек, мындай мыйзам болбойт деп. Ошол эң негизги туура позициясы ушул болуш керек деп ойлойм. Рахмат. Мындай айтканда, кыргыздын макал лакаптарынан дагы бирөөсү бар. Токтогулдай ырдасаң токтогулдай ырда, сындасаң толубайдай сында. Бийлик андай кылбаса, бул бийлик аберсиз деп да сөз айтып келет. Ошо сөз эркиндигин колдоо боюнча чанан мен мындай айтканда жана тактап кетейин. Демек, жана инструмент катары жанагы териштирүү кылып журналистикада калып аткан инструменттерди жоготуу дегенчи, мындай айтканда, бул мыйзам ошо паракорчулук, жемкорлукту коргогон мыйзам болуп калып атат да. Бир жагын айтканда, чын эле ошондой эле болуп атат. Анткени мен жана чиновниктер, атминерлер канча мамлекетти уурдап келип атат. Мына азыр четтен чыгып атпайбы ошо паракорчулуктардын баары, УКМКнын төрагасы боюнча кармап атпайбы кылмышкерлерчи? Бир жагы жакшы. Бирок ошолорго түрткү берип, жардам берген көп учурларда журналисттер ошол көйгөйлөрдү көтөрүп чыгарбадыбы, туурабы? Ошонун да салымы бар да. Анан эгерде жанагындай мыйзам алынганда, албетте эч ким жанагы 5 жыл болобу, 10 жыл отургусу келбейт. Анан мисалы массалык маалымат каражаттары дагы, мисалы сиз мени же мен сизди чакырсам, мага эле массалык маалымат каражатты кандай бир жоопкерчиликке чакырбайт да. Ошо сүйлөп берип аткан кишини дагы жоопкерчиликке чакырышы мүмкүн деген жакшы саясат болуп атпайбы? Анан саясат дагы бир жолу мен жанагы айтып кетет элем, ошо мыйзамдын ичинде жазылып жүрбөйбү? Социалдык, маданият жактагы жана кайрымдуулук менен иш алып барган коммерциялык, мамлекеттик эмес уюмдарга тиешеси жок деп. Ошого кандай жооп бересиз? Ошолорго коркунуч барбы же жокпу чын эле? Мисалы, мына биз билим берүү системада иштеп атсак, анан бир жерде кемчиликти айтып койсок, бизге андай эчтеке болбойт экен. Анткени же сындап дагы койсок, мисалы билим берүү министрлигин же өкмөт кандай бир мына бала бакчаларга жанагы тамак аш бербей койгонду сындап койсок, анда биз кандай? Ошого түшөбүзбү биздин уюм? Анткени биз бул социалдык тармакта иштеп атабыз. Ошо жөнүндө жооп берсеңиз. Бул мыйзамдын дагы бир коркунучтуу жерлерин көрсөткүчү. Анткени мыйзамдарда абдан көп так эмес, мыйзамда жазылбаган сөздөр көрсөтүлгөн. Мисалы үчүн, саясий иштерге аралашкан бейөкмөт же коммерциялык эмес уюмдар иноагент болуп саналат деген пункту бар. Эми ким билет, саясий иштер деген эмне бул? Каякта жазылган? Мына билим берүү тармагын айтып атасыз. Билим берүү тармагы деле бул саясат. Мамлекеттин саясаты. Билим берүүнү өнүктүрүп, балдарыбызды туура жолго салып, туура билим берүү боюнча бул мамлекеттин саясаты. Демек, эгерде сиз билим берүү тармагында балдарыбызга тамак бербей атат десек, бул деле саясат деп санасак болот. Андай болбош керек. Ар бир мыйзамда өзгөчө кылмыш жаза кодексинде абдан так сөздөрдүн так түшүндүрмөсү берилиш керек. Саясий кыймыл аракет деген эмне? Бул билим берүү, социалдык
экологиялык маселелер аяка кирбейт деп так жазып койсо, анда сиз айта алат болчуңуз. ооба мен мына экология менен алек болуп атам, мага бул мыйзамдын тиешеси жок. Бирок андай чектөөлөр жок. Карама каршы саясий кыймыл аракет деп мындай кеңири кылып койгон, атайын кылып койгон, анткени эмне кылбасаңыз деле бул саясатка аралашмай. Любой мамлекеттердеги кыймыл аракет бул саясатка аралашат. Анткени мына полигонго барып, полигонду иликтеп келсеңиз, бул деле саясат мамлекеттин экологияны жүргүзгөн саясат. Аякта атайын мэрия бар, министерствосу бар. Ошолордун жүзүн ачсаңыз, бул мамлекеттик органдар, демек бул дагы саясат. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн атайын ушундай так эмес, ар бир жактан талкууга мүмкүнчүлүк берген сөздөрдү киргизип коюп, өзүнө тиешелүү болуп, өзүнө бир паракорчулук же жемкорчулуктун маселесине тийип койсоңуз, ушул сөздү кеңири пайдаланганга жол ачып коюшкан да. Ошон үчүн айтып атам, бул мыйзам юристтер дагы айтып атышат, эл аралык уюмдар дагы айтып атышат. Мына Венецианский комиссия айтып атышат, БУ айтып атат, ООН, ОБСЕ айтып атат, Human Rights Watch айтып атат. Ар бир адис, даже биздин акыйкатчынын институту чыгарып атат ушундай чечим. Бул деген мыйзам андай болбойт. Мындай кебетеси менен муну кабыл алганга болбойт, бир дагы мыйзамга так келбейт деген өзүнүн кортундуларын чыгарышты. 17 эл аралык уюм ушундай кортундусун чыгарды. Ошого карабай эле ким депутаттар азыр биринчи окууда кабыл алышты. Эми мен ойлойм, өзүнө алган жоопкерчилик бул. Эгерде мамлекет ошодон баштап мындай туура эмес жолго түшүп калган болсо, ошол бул депутат Нарматованын жана башка депутаттардын жекече жоопкерчилиги болот. Мен дагы ушу биз кеңири тереңдеп атабыз. Биздин угуучуларга дагы айтып кетиш керекпиз. Азыркы жанагы сиз ошо мыйзамдын, долбоор мыйзамдын кайсы учурдагы деңгээли кайсы жерге жетти деген айтып койгон. Биринчи окуудан өттү да, анан мына бир айдан кийин экинчи окууга киришип керек регламент боюнчачы. Кандай бир токтоп калды. Анан дагы бир ушундай баягы биринчи талкууда болуп атканда, ошо өкмөт өзүнүн дагы корутунун бериптир. Биздин өкмөттөн келгенчи ошо корутунда кандай бир жагы колдойбуз, бир жагы колдобойбуз деп мындай нейтралдуу дагы эмес, түшүнүктүү эмес кандай бир өзүнүн жанагы маалыматтарын бериптир, справка деп коет ошо. Анан ошого таянып кайта ошончу биринчи окуучудан өтүп кетти. Эми ошол жерде дагы бир коркунуч бар. Мурда болсо, баягы чет өлкөдөн тыйын алган чет элдик бир сом болсо дагы же мигранттан анан жана саясатка аралашкан болсо, ошол учурда эле жанагы чет өлкөлүк тынчыл же чет өлкөлүк агент деп наам менен жанагындай кесип жаза кылмыш менен жаза кетиргенге бар болчу. Анан кийин мына силердин жарандыгы менен жана Ж дегенди алып салганбыз. Чет өлкөдөн келип анан саясатка аралашкан. Мурда болсо чет өлкөдөн тыйын келсе дагы анан Ж болбосо саясатка аралашкан деп. Мисалы чет өлкөдөн акча албай эле, мисалы кээ бир инсандар, уюмдар жана сын пикирлерин же ошо жогорку кеңешке болобу өзүнүн кеңешмелерин жазуу түрүндө берсе дагы алар дагы айыпталышы мүмкүн да. Ошону алып салдык. Эми жанагы мен коркуп аткам, ошону Жни коюп койсо, орусча айтканда или дегендечи, эме Ж деген сөзчү, ошону кошуп койсо экинчи окууда ошо кирип кетиши да мүмкүн да. Кепилдик бере алам, ошо боюнча айтып берсеңиз, ошо коркунучтуу. Анда чет өлкөдөн эле акча албай, жалпысынан саясатка аралашып аткан коммерциялык эмес уюмдарын дагы жанагындай куугунтукка алып калышы мүмкүн боюнча. Эми ал андай нерсенин болушу мүмкүн эмес, анткени чет элдик өкүл деп бул ошол чет элден алып аткан акчанын логикасына таянып наам берип атпайбы.
Эгерде чет элден албай жөн эле саясатка аралашсаң, чет элдик акчанын тиешеси жок болсо, анда албетте бул чет элдик өкүл деген наамга түшпөй калат. Ошон үчүн андай коркунуч жок болуш керек деп ойлойм. Бирок бул жакта башка коркунуч пайда болуп атат. Эгерде мисалы үчүн мен Семетей Аманбеков чет элден бир тыйын албасам, саясатка аралашпасам, бирок сиз Алмаз Тажыбай чет элден акча алып саясатка аралашып бирдеме кылып атсаңыз, анан мына экөөбүз маек куруп атабыз. Мен бул мыйзамга дал келбейт деп жыргап жүрөм. Анткени чет элден бир тыйын келген жок, саясат жөнүндө сүйлөшкөн жокмун. Мисалы үчүн экөөбүз азыр башка бир темада сүйлөшүп атабыз. Бирок сиздин атыңызды, сиздин чет элдик өкүл статусуңузду мен азыр үгүт деп атап, үгүт катары кабыл алса болот. Анткени маек куруп, азыр мына Фейсбукка бир пост жазып койсом, мына Алмаз Тажыбай менен маек курдум, экөөбүз жакшы бир сүйлөштүк, ушундай жакшы бир суроолорду талкууладык деген маалыматты берип койсом, бул үгүт катары кабыл алынып, мага ушул кылмыш жаза кодекси боюнча кандай бир чара көрсө мүмкүнчүлүк берилет. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн жалгыз эле чет элдик өкүлдөр эмес, жалпы кыргыз элинин ар бир соц тармактагы колдонуучусу ошол мамлекетке туш келип калышы мүмкүн. Эң негизги коркунуч ошол болуп атпайбы? Анан ушул 10 жылга чейин деген санкциясы каралган. Ошон үчүн мен ойлойм, ушул кылмыш жаза кодекси боюнча карама каршы ушул экинчи окууда такыр түптө тамыры менен жок болуш керек деп ойлойм. Анткени бул эң негизгиси коркунуч. Эми бул жерде мындай болуп атпайбы? Негизи мыйзам долбоору баягы биздин уюмдар кандай бир талдоп көрдү. Өзүнүн ой пикирлерибизди дагы бергенбиз, ошону Арматов айымга дагы жетти. Анда жөн эле өзгөртүү киргизүү деген жарандык кодексте, анан жаза кодексте андай жана андай дагы киргизүү деген дагы кандай бир жазылган. Бирок мисалы Орусияда же Казакстанда кандай бир анын реестрлери бар. Анан мисалы Орусияда ошого окшош мыйзам болуп атпайбы? Ошол жактан эле алып түшүргөндөй болуп атат да. Аякта болсо баары тең, биз билебиз. Кандай бир ютубта болсо дагы жазат. Биз чет элдик тынчыбыз депчи. Анан анткени мен жана эскертүү боюнча башка жанагындай жаранды. Мында дагы демек ошо Алмаз Тажыбай чет өлкөлүк агенттин реестринде деп сен жөнөкөй жарандар интервью бергенде же бир жакка чыкканда кокуй деп караш керек да. Анан эми ал көбүнчөсү карабайт да. Көбүнчөсү деги эле бербей коюшу мүмкүн да, кандай бир маалымат интервьюга чыкпай. Демек ошондо караңгы кирип калышы мүмкүн. Анан биз дагы азыр ушу ютубта көрүп аткандар дагы ушундай кандай бир маалыматтарды жеткирүү боюнча альтернативдүү же жөн эле ар кандай ойлор, жеге керек болсо мамлекетти мактаган дагы ошо бийликте отурган дагы ойлор дагы чыккан дагы алар чыкпай коюшу мүмкүн да. Демек мындай караңгы аябай коркунуч болуп атат. Демек түшүндүрүү болуп атат да. Анан ошондон кийин суроо жаралып атат. Ушундай караңгычылык болуп, маалыматтын жетишпегенчилиги болуп, сиз чыкпай калсаңыз, мен чыкпай калсам, жалпы журналисттер же өзүнүн оюн так айткан, өзүнүн туура демилгелерин үгүттөгөн кишилер сүйлөбөй калса, ордуна эмне келет деген суроо жаралат. Ордуна фейк аккаунттарды колдонуп, текшерилбеген маалымат, туура эмес жолдорду, кандайдыр бир мыйзамга дал келбеген демилгелерди көрсөткөн фейктер биздин ордубузга келет деген коркунуч бар. Анткени коркот да. Коркот. Анан мисалы үчүн TikTok'то IP адрестен биле албайт экен, Facebook'ка караганда. TikTok'тон ар кандай маалыматты жарыялап, журналисттердин ордуна келген ушул фейк аккаунттар келип, ошолор менен анан мамлекет кантип күрөшөт? Ошолор карапайым элдин аң сезимине туура эмес ойлорун киргизип койсо, анда кандай кылат деген чоң суроо жаралып атат. Анткени азыр мисалы үчүн мамлекет өзүнүн саясатыбыз бар, укукту караш керек, өнүгүш керек деген жолдорун көрсөтүп атпайбы?
Ошого мен айтып аткандай эң негизги жардамчылар бул журналисттер. Журналисттерге элдер ишенет. Булар билет, мисалы үчүн Кактус 24 KG Азаттык болобу. Ошолор маалыматты чыгарып атса, бул текшерилген, верификациядан өткөн, ишеничтүү маалымат, ошого ишениш керек деген ою бар. Хорошо, баарыбызды жапсын, ооздорубузду жапсын. Анан ТикТоктон, башка соц тармактардан чындыкка дал келбеген фейк маалыматтар тараса, ошолор менен кантип күрөшөт? Ошондо анда Фейсбукту, ТикТокту, Инстаграмды түп тамырынан жабыш керек болуп калат, туурабы? Анда маалыматтык вакуум пайда болот. Маалыматтык вакуум болгондо жанагындай ушактар, кухняда сүйлөгөндөр, эшикте сүйлөгөндөр, ушактын баары тарап, ошонун баары мындай элге негативдүү маалымат жаралат, туурабы? Ошондон кийин проблеманын баары башталып атат. Өзүбүз көрүп атабыз. Фейк маалымат, ушактар чоң деген жыйынтыктарга алып келгенге болот. Эгерде фейк маалымат, такталбаган маалыматты көрүп, элдер мына площадька чейин чыгып атат, ушундай болуп кеттир, тигиндей болуп кеттир деп митингдерге чыгып атат. Анын баары мындай түшүндүргөнгө адам калбай калат. Ошон үчүн бул мыйзамдын тиешеси мындай алыс жыйынтыктарга алып барат, коркунучтарга алып барат да. Ошону ойлоп көргөн, анализ кылып, бир кадам эмес, 5-6 кадам алдыга көрө турган киши жок болуп атат да. Ошон үчүн биз ошону айтып түшүндүрө албай атабыз да, түшүндүрүп бере албай атабыз. Рахмат, биздин убактыбыз дагы артта чыгып атат. Мен жанагы айтып кеткендей, президенттин алдында дагы, аппаратында дагы жанагы мыйзам массалык маалымат каражатка дагы анан каршы ошо мыйзам дагы жүрөт. Жанагы мамлекеттик эмес эле нормативадан тышкары деги эле. Анан дагы ошо ТикТокту жапкыла деп деле депутаттар дагы айтты. Ошол эле норматив жанагындай сакталды. Эми мыйзам кабыл алды, жок кыла алган жокпу? Анткени буну техникалык абдан кыйынчтары көп да, ошону айтканбыз, кыйынчылыктары көп. Эми ушу эмне кылабыз деген сиздин акыркы мына 1 мүнөт калды. Ошо суроого жооп берейин. Мындай өзүңүздүн каалоо тилектериңиз. Албетте жанагындай мыйзамдарды албаш керек. Деги эле ошо сиздин оюңузду айтып кетсеңиз. Акыркы эмне кылыш керекпиз биз? Эл жаран. 2013-жылы ушул мыйзам 3-окууга келип өтпөй калган. Андагы журналист, депутаттардын деңгээли бийигирээк болгонбу, бирок 3-талкуудан буну токтотушкан. Мен каалоо тилегим азыркы депутаттар дагы 3-окууга же 2-окуудан ушул мыйзамды токтотсо жакшы болот эле. Андан тышкары фейкке каршы мыйзамды 2020-жылы кабыл алганда президент Сооронбай Жээнбеков аны да токтотуп кайра доработкага жиберген. Эгерде депутаттын деңгээли жетпей президентке жетсес, менин каалоо тилегим ушул президент дагы аны кайра жиберсе, ушул мыйзам болбойт деген. Анткени түп тамырынан мындай мыйзам бизге кереги жок деп ойлойм. Рахмат, Семетей мырза, урматтуу көрүүчүлөр, биз аябай талкууладык сөз эркиндиги абалы боюнча. Биз менен конокто болгон Семетей Аманбеков, журналист, медиа серепчи, эксклюзив KG медиа ресурстун башкы редактору. Сиздерге чоң рахмат. Ушу менен сиздер менен коштошобуз. Бар болуңуздар, жакшылыкта болойлу.